Кел жаңы жыл алыс жолду арытып, кел жаңы жыл бороон уруп, кар уруп, шаркыраган дарыядай агып кел, шаңга толуп адамзатка жагып кел. Бул жыл бизге өрнөктүү жыл болду. Көптөгөн ийгиликтер коштолду. Бирден жандар экиден түгөлүү болду. Кай бирибиздин үйүбүздө ымыркайдын үнү жаңырды. Кай бирибиздин жумуш орундары бир нукка түштү. Ошол учурда Жазуучулар союзуна Акбар Кубанычбеков, Бердибек Жамгырчиев өңдүү агаларыбыз мүчө болсо, Чолпон эже, Максат, Гүлайым өңдүү жаш акындарыбыз бир канча байгелерди багынтты. Андан сырткары Маданият министрлигинин мактоо баракчаларына Каличе эже, Нургуз эжекебиз баш болгон бир топ жаштар ээ болду. Мындан сырткары жаңы толкундун мүчөлөрүнүн ичинен Кадырбек алгачкылардан болуп мектебинде поэзия кечесин дагы өткөрдү. Массалык маалымат каражаттары менен тыгыз байланыш түзүлүп, радио жана теле берүүлөрдөгү сынактарга байма-бай катышуулар орун алды. Мындан сырткары бир канча өздүк ыр китептер басылып чыгып, чоң стимул тартуулады. Алардын арасында бүгүнкү сенден башталган өмүр Майрамбек Өмүрбаевдин китеби бул жылдын соңку чыгармаларын катарын толуктаганы менен аркасынан көптөгөн ийгиликтер коштолот деген терең ишеничтебиз. Ошол учурда жан кейиткен жоготуулар да орун алды. Алардын баарын терең кайгыруу менен кабылдап, жалпыңыздарды сабырдуулукка чакырабыз. Айчырок менен Каниет биздин арабызда болбосо да, карегибизде, жүрөгүбүздө ар дайым жашайт. Мына ушул жылдын ак карасына баш ээ узатабыз. Келерки жылы жакшылыктарды жаратканыбыздан көбүрөөк тиленебиз. Кой жылы биз үчүн тынчтыктын, бейпилдиктин, кой маарек жылы болду десек жаңылышпайбыз. Ал эми маймыл жылында бир орунга турбаган изденүүнү, шамдагайлыкты, амал көйлүктү ар бириңиздерден күтөбүз жана талап кылабыз. Жаңы жылыңыздар менен.